Аял эмне үчүн өнүгүш керек, эмне үчүн окуш керек? Окуш керекпи аял? Албетте окуш керек. Билген аял менен билбеген аял абдан эки чоң айырма да. Мисалы үчүн роман жасаганды билет, же экинчиси билбейт. Сизге кимиси жагат? Жасаганды билеби же жасаганды билбегени? Ошондой сыяктуу эле адам менен сүйлөшкөндө жөн эле сүйлөшкөнгө кызыктуу болуш керек да. Анткени ал адам менен өмүр бою жанында болосуң. Анан жарым сааттан кийин сүйлөшөргө сөзүң түгөнүп калса, ал адам кызыксыз болуп калат. Анткени үйлөнгөндөн кийин 3 жылдын ичинде баягы фрустрация убагып бүтөт, сүйүү бүтөт болсо. Анан уже бири-бирине кызыксыз болуп, анан ошондо ойлоно башташат да. Биз характерлерибиз туура келбей калды деп. Аял заты кааласа баарын жасай алат да, үйрөнө албаган нерсеси жок да. Аял деп мындай бөлүп, аял, эркек, вообще адам. Бир адам жасай алган нерсени сөзсүз экинчи адам жасай алат. Эмнеге жасай албайт? Бир адам эле жасай алса, ошондой колу, ошондой көзү, ошондой акыл, эс тутум, эгерде бар эми бир баягы среднестатистический здоровый адамды айтып атам да, эми мындай условно здоровый адамдычы. Демек сен акыл эсиң ордунда болгондон кийин сен сөзсүз бир алдыга кадамдар ташташың керек болот, А эгер мисалы буга чейин окубай калдым эле, такыр билимим жок, анан кантип өнүксөм болот дегендер эмнеден биринчи башташ керек? Болот кенде кедечи баягы. Ар кандай турмуш шарт, ар кандай болот. Мектепте да окуй албай калат кеде, же бүтпөй калат. Эң эле биринчи ошол эмнеге окугум келет, мен эмнеге өнүгүшүм керек, вообще бул эмнеге мага керек деп өзүнө ошол эмнеге деген көбүнчөсүн, эмнеге деген суроого жооп берип алыш керек да. Анткени баягы көбүнчөсүн биздики сыртка чыгып кеткенбиз да, кошунам окуп атыптыр, анан мен да окуйм. Умрага кошунам барып келди эле, ошого өчөшүп барып келдим деген сыяктуу болбой, а именно мага эмне керек, менин жашоомо ал эмне пайдасы тийгизет, менин балдарыма, келечегиме, үй бүлөмө кандай пайдасы бар. Негизи эле баягы бирөөнү өзгөртөм деп окуш керек экен да, урматтуу кыздар. Мен кайненемди өзгөртөйүн, же болбосо бул өзгөрүп кетсин, эжем өзгөрүп кетсин депчи, биз өзүбүз өзгөргөндө жашоо өзгөрөт экен дейт. Ал кандайча болот? Кантип биз өзгөргөндө жашоо өзгөрөт? Мисалы үчүн могул жерде мына көп жылкынын кыгы турат да, жерде жатат, ошол көп кыгы жатат. Анан эгерде менин ичимде ошол таарыныч же болбосо өтө бул нерсеге жанагы ичинде таарынычы көп, анан кыжырдануу, раздражение, обида, страх, ошондой сезимдер ичимде көп болгон болсо, ошол даже ушул кык эмне жатат, эмнеге жыттанып атат деп ошол дагы жыйнап коюшпайбы деген. Ал эми көз карашың өзүң өзгөргөндө өзүңө. Бул кык мен өзгөргөндө кык деле кетип калбайт. Ал кык же болбосо баягыдай эле сасып эле жатат. Баягыдай болот, бүт баары баягыдай болот. Бирок ошону жыргап кандайдыр бир жакшы башка жагга бул кык деп, тескерисинче жерге керек. Бул мусор жаткандан көрө андан көрө ушул кык жатсын деп кенен ойлонуп каласың. Жашоо таптакыр өзгөрөт да, жашоого болгон көз караш, адамдар менен мамиле, адамдардын таптакыр башка жагын көрө баштайсың. Карым катнашың, үй бүлөң, бала чакаң, бир тууганың, ата энең, вообще дүйнө өзгөрөт да, дүйнө өзгөрөт. Сен өзгөргөндө, сенин көз карашың өзгөргөндө жашоого дүйнө өзгөрөт, дүйнө башка жагынан ачылат. Жашоо кереметтүү көргөзөт да. Мисалы сиздин жашооңузда мына ушул үйрөнгөндөн баштап, мына сиз 10 жылдан бери окуп келатасыз да. Азыр болсо марафондо мына элдерди окутуп атасыз. Сиз үчүн, жеке сиз үчүн кандай өзгөрүүлөр болду эле? Мурда кандай элеңиз, азыр кандайсыз? Эң эле биринчи ден соолук. Эң эле биринчи ден соолуктан жабыркагам, аябай. Мисалы сизди 5:00 эч ким айтпайт. Жок, калп айтып койдум, 17:30. Все остальное хвостик. Да. Ну там такой хвостик. Столько-то месяц, 18, столько-то месяцев дебейсиңби? Считает. Анан эң эле биринчи ден соолук албетте. Ден соолуктан. Кыздар күнүгө 6-да турат. Күнүгө зарядкалар жасайт, йога бардык. Анан
очищение организма мына ушул эжеден үйрөнүш керек да. Анан ден соолуктан эң эле биринчи бул ден соолуктан. Анан албетте ден соолугуң начар болсо үйдөгү балаңа кыжырданасың. Күчүңдү ошондон чыгарасың, же болбосо жолдошуңан чыгарасың. Анан жолдошуң балаң эмес да. Жолдошуң бир угаттагы экинчи жолу же жагың бас дейт, же тынч отур дейт. Же жакшы бар дейт. Ооба, же жакшы бар дейт. Ооба. Анан балаң болсо ошол травма именно ошол жабыркап эң эле биринчи ошол баланын жан дүйнөсү жабыркайт да. Эне кыйналганда бала кыйналат да. Эң эле биринчи ошол балдардын ооруп атканы, балдардын жанагы жабылып окугусу келбей, же болбосо наоборот гиперактивный дагы бир жагы да, бир жагы болушу мүмкүн. Бирок көбүнчөсүн ошол ата-энеге звонок, балдар ооруп атканда ата-энеге звонок, напрямую звонок. Анткени сен ошол балаңдын ооруп атабы, оорубай атабы ошол көргөнгө алың да жок болот да. Ошондуктан дагы эле окуунун үстүндө, дагы эле өсүүнүн үстүндө, дагы эле изденүүнүн үстүндө. Анткени бул өмүр бою баягы я с каждым разом понимаю, что я еще ничего, баягы с каждым разом понимаю, что я еще ничего не знаю дегендей баягы мен эчтеке Платон айтканда. Платон эмес, Платон все беды человечества от его невежества, то есть анын билимсиздигинен деп 2000 жыл мурун айтыптыр. Ошол эң туура экен да. Азыр деле ошол да. Азыр деле мисалы биз деле турмушта кээ бир нерселерди түшүнгөндөн кийин жашоонун ушунчалык оңой экендигин көрүп аябай мындай мына азыр рахат алып отурабыз кыздар. Рахат алгыла силер да. Кыктын жанында бирок ушундай рахат да. Тиги тоодо Эльмира Рысбекова отурат. Чокуда. Мына ак көйнөк кийип алып, анан астына түшүп сууга барып, баардык ушундай да дейсиң, жолдоштор дагы түшүнүп, сен өзүңнүн жөнүндө кам көрүп баштаганда тегерекчетиңдин баардыгы ошого аябай Деңгисин жашоо оңой да, жашоо жеңил. Жашоо оңой, жөнөкөй да, жөнөкөй. Именно жеңил эмес, формуласын билип алсаң. Жөнөкөй. Ошол жөнөкөй жашоону биз өзүбүз татаалдаштырабыз да көпчүлүк учурда. Мисалы сиз кечиримдин үстүндө ушунча көп иштедиңиз да, сиз өзүңүз коркчусуз бир нерседен, ошол коркунуч менен кечиримдин үстүнөн ушунча көп иштедиңиз да. Анан азыр эми уже баягы кыздарды окутуп атасыз да. Кечирим болбосо эмне болот? Кечирбесек кандай болот? Ооруп жок болосуң болду. Кечирим түбү бул оору да. Эң эле жүк. Жүк. Ар бир таарынганың сайын жүк. Ал бардык жагынан эле жүк, баласт да. Жашоодо баласт. Сен мисалы бирөөгө таарынганыңда Ал адам бир кичинекей таш жутасың, ал билбейт, ал башка маселе. Улам бирөөнө таарынган сайын таштарды жута берип, оордугунан баспай каласың. Баласт ал, жашооңдо баласт полностью. Анын баары ташташ керек дагы, жыргап. Кечире алдыңызбы сиз? Албетте. Ошо. Кечирмейинче. Канча жылда кечирдиңиз? Эми ал бул процесс болуш керек. Моундай баягы убакта моунтуп кенде эле кечирип салдым деп айта албайсың. Айта албайт да эч ким. Бир айда эле мен моунтуп кеттим. Мен мүмкүн болушу мүмкүн. Бирок ошол процессти талыкпастан, изденип талыкпастан. Сен азыр кылбасаң, акыры бир күндө кыласың. Анткени текебердиктин эле 60 түрү бар. Гордынянын 60 түрү бар. Палазарев айтат экен 64 деп, мен 60 түрү. Биз ошо текебердик эң эле биздин жашообузда жанагы мен жок жасай албайт, ой мен болбосом болбойт деп спасатель болгонубуз тоже текебердик экен. Болбосочу, сен жок болсоң деле жер айланып адамдар жашап, баардык эч нерсе өзгөрбөйт. Сиз ошону түшүнүп алыңыз. Анан жок, мындай болот да, ар бир адам бактылуу болуш керек болот да. Бирөөнү барып мындай куткарбай эле, өзүң куткарсыңчы. Ар бир адам куткарса, ошо 7 миллиард адам куткарса бүттү. Планета. Негизи сен аябай жардам бергиң келип атса бирөөлөргө, сен өзүңө жардам керек да. Так что давай өзүбүзгө жардам берүүнү баштайлы. Убактыбыз дагы соңуна чыгып келатат. Баарыңардын көңүл бурганыңарга рахмат. Гүлнара Даминдаровага жазылып окуңуздар. Биздин жаңы марафонда ушул июлда башталат 1-inde. Келгиле, баарыңарды күтөбүз. Аман эсен болгула.